Ойнойсуңбу? Буга чейин жүрөк оору жана Даун синдромунан жабыр тартып келген кичинекей Айлиндин апасы кыргыз элине жардам сурап кайрылган. Бүгүнкү күндө кыздын дарылануусуна 10.685 сом топтолгонун апасы айтып берди. Кызым Айлинге кайрымдуулук концерт уюштуруп аттык элек. Ошо кыргыз элимди, ошо кайрымдуу кыргыз элимди концертке чакырам. 14 августта спорт ордосунда саат 7-ге менин кызымды поддержка кылып келип бериңиздерди аябай өтүнөм. Тилекке каршы соңку учурда онкологиялык ооруларга чалдыккан наристелердин саны өсүп жатат. Ал эми кымбат баадагы операциялар чет жерде гана жасалып, аны төлөөгө бейтаптардын шарты болбогондуктан коомдук кайрымдуулук фонддор аларга көмөк көрсөтүп келет. Азыркы учурда сиңдибиз Фатима аккан оорусу менен жабыркап жатат. Операцияга $120.000 керектелет экен. Бардык кайдыгер карабаган жарандарга кайрылабыз. Эгерде кимде ким жардам көрсөтөм десе 0770 002015 эл сом номерине которуп койсоңуздар болот. Бул сапар кичинекей Фатима Кубанычбек кызы сизден жардам сурайт. 6-га жашы жете элек кыз кан рагы дартына чалдыгып, тез арада чет жерден операция жасатууга муктаж. Алдыда жасалуучу оор операциянын баасы $120.000 түзөт. Мен алып кете алган жокмун. Андан кийин аябай кымбат экен. Донору жок, жалгыз кыз болгондуктан, мен өзүм жалгыз болгондуктан донор жоктугуна байланыштуу ошо $120.000 деди да биз Турцияга кайрылганыбызда. Эгер донор бар болгондо $85.000 болмок экен. Мен ошол 2 жылдан бери ошол элге кайрылып, жардам сурап $6.000 жоготтум. Балдар биздин келечегибиз. Келиңиз соопчулук иште жарышып, жардам колун суналы. Кайрымдуулук жасап, Фатиманын аягышына салым кошкусу келгендер төмөнкү номерге акча каражатын которо алышат. Венера Осмакеева, Батма Искандарова, Нуркамил Асанов, Ала-тоо 24.